всех судьба у нас одна присяга. От них ни завтра, ни сейчас нельзя ни... Россия жана Кыргызстан достук карым-катнашын бекемдөө максатында Россиянын борбордук аскер ыр жана би ансамбле ар жыл сайын Кыргызстанга келип, аскердик жайларда жоокерлерге дем берип, борборубуздун жашоочуларына акысыз концерт тартуулап келишет. Мы проезжаем либо по приглашению, либо на какие-то совместные международные. Биз ар жыл сайын атайын чакыруу менен келишимдин негизинде келип турабыз. Албетте Кыргызстанга келген биз үчүн жагат. Анткени бул жердин абасы, жаратылышы, элдин меймандостугу бизди кубандырат. Ошол үчүн биз жакшы даярдыктар менен келебиз. Бул иреттагы жаңы программадагы ырлар, бийлердин коштоосунда көрүүчүлөрдү кубандырабыз деген ишеничтебиз. Бүгүн биз шаар тургундарына тартууласак, эртең аскер жайларына барып жоокерлерге дем беребиз. Борбордук аскер ыр жана би ансамбле Россиянын Екатеринбург шаарында жайгашып, Казакстан, Өзбекстан өңдүү бир катар өлкөлөрдө болуп, Кыргызстанга дагы келип өнөрлөрүн тартуулашат. Былтыр бизде Орус элчилиги аркылуу Черномор флотунан ушундай би ансамбль келген. Алардын программасы да өтө кызыктуу болгон. Бүгүнкү программада өтө кызыктуу экен. Ырлар, совет доорундагы ырлар, бийлер жана булардын баары жандуу үн менен аткарылат экен. Бизге аябай кызыктуу болуп атат. Достук алакада өткөн концертке мекенди коргоочулар, офицерлер жана жоокерлер, ошондой эле шаар тургундары жана коноктор катышып, аскер ырларын угуп, кол чаап кубанышты. Торатбек Сулайманов катардагы жоокер, ал мекенди коргоо үчүн кызмат өтөгөнүнө аз убакыт болсо дагы бүгүнкү концертти көрүп кубанып олтурат. Кызмат өтөгөнүмө 4 ай болду. Октябрдын 8-inde келген болчук. Концерт абдан жакшы болуп атат. Жалкы мекенди коргоп аткан жоокерлердин атынан келе жаткан 23 февраль майрамы менен куттуктайм. Ден соолукта болушун, оорубасын. Биз ар дайым ушу мекенди коргоо үчүн даяр күжүрмөнү даярдыкта турабыз. Бүгүнкү иш-чарада мекенди сүйүүгө арналган ырлар жаңырып, бийчилер кечини көрккө бөлүштү. Аскер оркестри бардык чыгармаларды жандуу аткарышып, кийген кийимдери өздөрүнө жарашып, көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Советтер Союзу кандай болсо, бүгүнкү күнү эл аралык ар кандай улуттагы номерлерди көрсөтүп, мына бүгүн рахаттан көрүп атабыз да. Бұл жерде Россия Федерациясында нечен бір 50-70-ке жақын улуттар бар. Ошондо эле биздин Кыргызстаныбызда деле ушул кичинекей борборунда бүгүнкү күнү 50-ден ашык улуттардын үй бүлөсүнүн балдары ушул жерде тарбия талим алып атышат. Ушул жерде ырдап, бийлеп, ар кандай бир өздөрүнүн өнөрүн көрсөтөт. Мына ушундай иш-чараларды уюштурган Кыргызстан менен Россиянын достугу бекемделе берсин.